Бүгін Шабан айдың 11-ші күні. Шабан ай қасиетті айлардың бірі. Пайғамбарымыз бұл айға ушул айда береке бергин деп өзі дуа кылган. Рамазан айдан алдын бұл фарыз намазға даярдыктан мурда алдына сүннөт окуйбуз го. Кудду ошондой эле фарыз орозодон мурда нафил сүннөт орозону кармаган ай. Бұл айдың қасиети пайғамбарыбыз көңіл бурат эле айды санаганга, Рамазан айга даярдык көргөнгө, Рамазан айга я Алла амандыкта жеткире көр деп дуа кылганга Шабан айдын мааниси өтө улуу. Бараат кечеси Шабан айында. Бараат кечеси деп коет туугандар, бараат дегени бул күнөөдөн арылган, тазаланган кече. 15-ші Шабан айы бараат кечеси. Bir жылдык чечим чыгат. Şu bir жылдын ичинде дүйнөгө ким келет? Бул дүйнөдөн ким кетет? Ким ооруйт, ким шыпа табат? Ким канча ырыскы жейт? Риваяттарда келет, ким ажылык кылат, кылбайт? Ушу bir жылдын чечими ушу Шабан айдын 15-inde чыгат. Бүгүн 11-i Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам ар айдын 13, 14, 15 айямы бияд ай толгон күндөрү ороза кармайт эле. Ошол эсепке карасак 12-си жума болсо, 13-ü 6-чы болсо, 13, 14, 15, 6-чы базар күнү, 1-чи күнү кармап койсок аябай жакшы болот экен. Мүмкүнчүлүгү бар адамдарга. Бул жерде бараат кечесинин орозосу дагы алдын ала бар. 13, 14, 15 дагы бар. Пайгамбарыбыз 1-чи, 4-чү күн орозо тутат эле, бул сүннөткө дагы амал болуп калат. Анан эң негизи эле Рамазандан алдын өзүбүздү кичине сынап да көрүп алабыз. Мен даярмынбы, даяр эмесминби? Орозого, түнү турганга, саарлык жегенге аракет кылайлы. Ушундай касиеттүү улуу түндөрдө Алла Таала бенделердин күнөөлөрүн кечиремин. Бирок кек сактагандардын, дайыма арак ичкендердин, ата-энесине ак болгондордун күнөөлөрүн кечирбейм деген риваяттарда келет. Ошон үчүн биз күнөөлөрдөн тооба кыла турган өзгөчө бири-бирибизге болгон мамиледе, ылдыйөдө капа кылып, көңүл оорутуп, ушундай болуп калса, бири-бирибизден кечирим сурашып алайлы. Болбосо мындай касиеттүү улуу түндөрдө дагы кечирилбей калганын коркунучу бар.